Чубак Ажынын оруп жаткан учурдагы керези. Белгилүү дин алымы Чубак Ажы Жалиловдун оруп жаткан учурдагы керези жарыяланды. Интернетке жарыяланган аудиодон Чубак Ажынын саламаттыгы оор экенин, өтүп кетсем жаназама катышкыла деп сүйлөгөнүн угууга болот. Чубак Ажы Жалилов 11-июлга караган түнү эки тараптуу пневмонияга кабылып 45 жашына дүйнөдөн кайтты. Сөөгү ошол эле күнү кичи мекени Базаркоргон районунун Баймундуз айылында жерге берилди. Маалымат булагы репортер Чекит Кейжи. Бекборбиев ооруну толук жеңип бүтпөйүнчө ушул жакта болом. Ырчы Бекборбиев пневмония оорусу менен ооруп айыкканын, учурда Чычкан капчыгайында иш менен алектенип жүргөнүн билдирип, көрмандарына бир нече кеңештерди берди. Бул тууралуу Бекборбиев өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Мен ушуга чейин өпкө оорулары менен жабыркаган эмесмин. Тилекке каршы бүт дүйнөнү каптаган пандемия мени айланып өткөн жок. Бишкекке бир күнгө барып келем деп жугузуп алган окшойм. Бирок азыр Кудайга шүгүр, ооруну жеңдим десем жаңылышпасам керек. Айтар кеңешим биринчиден паникага алдырбай, өпкө оорусуна жакпаган аракеттерди жасаш керек экен. Ал таза аба, денеден тер чыгаруу, анан албетте врачтардын айткан кеңештерин так аткаруу. Эң негизгиси бул оорудан коркпош керек. Сакайыш үчүн бир нече аң сезимде бул илдетти жеңүү зарыл. Эгер ооруй элек болсоңуз сактаныңыз, анткени убакыт өткөн сайын бул вирустун күчү кете берет. Жеңил формада гана кадимки грипптердин катарына кошулат экен. Адамдын өмүрүнөн улук, кымбат нерсе али табыла элек. Ошондуктан өзүңөрдү, жакындарыңарды сактагыла. Ал эми мен Чычкан капчыгайында ооруну толук жеңип бүтпөйүнчө ушул жакта болом. 2 күндөн бери менин ден соолугумду сурап, тынчсызданган көрмандарыма рахмат жана баарыңыздарга ден соолук каалайм деп билдирди ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит Кейжи. Асель Кадырбекова ооруканадан чыктыбы? Социалдык тармактарда ырчы Асель Кадырбекова ооруканадан чыкты деген маалымат тараган. Мунун чын төгүн билүү үчүн ортопед Сабырбек Жумабековго жергиликтүү басылмалардын бири байланышты. Академик желдей тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбей турганын айтты. 4 күн мурун Аселдин акырегине операция жасалды. Ал азыр алгачкы кадамдарды жасай баштады. Учурда реанимацияда, абалы күндөн күнгө жакшырууда, дейт Жумабеков. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейжи. Боронов Гансиге барып, медиктер менен бейтаптарды кабар алды. Сүрөт. Оор абалдагы бейтаптарды дал ушул Семетей обсервациясы кабыл ала алат. Учурда мында 600 ашуун оорулуу дарыланууда. Мекеменин айтымында реанимация бөлүмү уюштурулган. Бишкек, 13-июль. Спутник. Премьер-министр Кубатбек Боронов пневмониядан дарыланган бейтаптар жаткан Семетей обсервациясын кабар алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Дарыгерлер менен жолугушуу учурунда премьер реанимацияда түзүлгөн шарттар адам өмүрлөрүн сактоого көмөк берерин айткан. Бүгүнкү күндө COVID-19 шектелген ооруларды кабыл алып жаткан. Көптөгөн медициналык мекемелер өнөкөт оорусу бар бейтаптарды кабыл ала алышпайт. Учурда дал ушул Семетей обсервациясында 600дөн ашуун оорулар дарыланууда. Ошондуктан анын аймагында реанимация бөлүмү уюштурулган. Мында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун да ооруларды алып келишүүдө, деди Боронов. Башкы реаниматолог Жамиля Чыңгашева маалымдагандай, учурда реанимацияда 50дөн адам эсептелген орун бар. Пневмония дарт өткөн суткада 29 адамдын өмүрүн алды. 40ка жакын врач, реаниматолог, ошондой эле клиникалык ординаторлор 4 нөмөт менен иш алып барууда. Реанимациялык блок бардык зарыл жабдуу менен камсыздалган. Оорулууларды кычкылтек менен камсыздоо үчүн мында суюк кычкылтек концентраторлор жана өпкөнү дем алдыруучу аппараттар орнотулган. Реанимацияга дарты оорулашкан бейтаптар жаткырылгандыктан жоготуулар да бар. Медицина кызматкерлери адам өмүрлөрүн сактоого колдон келген күч-аракетин жумшап жатат, деди Чыңгашева. Өкмөт башчы зарыл болгон учурда кошумча күч тартыларын белгиледи. Маалымат булагы Спутник Чекит Кейжи.
Бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган 3 жаран кармалды. Милиция тарабынан бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар боюнча 3 факт иликтенип жатат. Бул тууралуу милиция басма сөз кызматы таянып Барометр билдирет. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар үчүн мурда катталган сотко чейинки өндүрүш боюнча милициядан тергөө кызматынын тапшырмасы менен 1-май Риипке митингге катышкан 3 жаран жеткирилди. Биринчи, милициянын экспертизага жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматына тарабынан WhatsApp мессенджери жана социалдык тармактар аркылуу 2020-жылдын 1-июлунда Жогорку Кеңештин имаратынын алдында азыркы бийликти күч менен басып алууга багытталып өтө турган митингге чакырган 9 мүнөттүү болгон аудио жазууну тараткан жаран аныкталган. Ошол эле күнү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 310-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктундагы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар кылмыш белгилери боюнча катталган. Экинчи, 2020-жылдын 17-июнь күнү милициянын экспертиза жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат тарабынан WhatsApp мессенджери аркылуу Чоң Казат тобунун катышуучусу, учурда Россия Федерациясынын Москва шаарында жашап жаткан Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунун тургуну 1988-жылы туулган МТ аттуу жаран Ак үйдү өрттөп эле ташташ керек болуп калды. Тетиги 120 депутат менен чогуу аталышындагы чакырыкты аудио жазуу түрүндө тараткан. 2020-жылдын 17-июнь күнү милициянын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 310-беренесинин 2-бөлүмүнүн 1-пунктундагы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар белгилер боюнча катталган. 2020-жылдын 6-июль күнү милициянын экспертиза жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат тарабынан Facebook социалдык тармагы аркылуу колдонуучусу ЭМА өз баракчасына жаңы вирус каттады маалыматын жайгаштырып, 5G радио толкунунун зыяндуулугу жөнүндө көрсөтүп, Кавказ элин мисал катары келтирип, алар жогорудагы антенналарды өрттөп жатканын айтып, өлкөнүн жетекчилигин сындаган. Милициянын тергөө кызматы тарабынан жогорудагы факты Кыргыз Республиканын Жазык кодексинин 313-беренесинин 1-бөлүмү менен катталган. Жогоруда көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүш боюнча соттук лингвистикалык экспертизалар дайындалып, аудио жазуу менен комментарийлерди тараткандардын өздүгүн тактоого жана кармоого багытталган тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. 11-июль күнү милициянын ыкчам кызматкерлерине Ала Тоо аянтында митингде жүргөн 1987-жылы туулган ТА, 1987-жылы туулган АС менен 1986-жылы туулган КТ аттуу жарандардын жогоруда аталган кылмыш иштерине тиешеси бар болушу мүмкүн деген маалымат келип түшкөн. Ыкчам алынган маалыматтын негизинде аталган кылмыштарга тиешеси бар же жоктугун аныктоо үчүн тергөө иш-аракеттерин жүргүзүүгө, ыкчам кызматтарга жогорудагы жарандардын өздүгүн тактап, тергөө органына жеткирүү үчүн тапшырмалар берилген. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Маалымат булагы Барометр _KG